мына бүгүнгү биздин каарманыбыз ынтымак командасы болду. Бул көкбөрү өтө кооптуу оюн да. Оюндун мурданкы караганда кичине эмеси өчүп бараткандай да. Кызыгы. Карьера бүткөндөн кийин эмне менен алектенесиз? Ушу балдарым ойноп калса деген ой. Келиңиз. Ушул аттан баштайлам да. Өмүрбек 19 жашында келген команда. 2 жыл, 3 жыл ушу стартта эле турду. Бойдоксуң. Бойдокмун. Ошону белгилеп коелу дейм. Ал жерде окуп турган, көрүп тургандар бар да. Билбейм, баягы тайгазаны жок, баягы футбол ойносоң деле воротасы жок, футбол ойногондой болуп калат го дейм. Таластын командасы, ынтымак командасынын күйөрмандары өтө мындай чындыгы күйөрмандар да. Эми бул дагы канча жыл ойноорумду баягы Кудай билет. Эми болгон аракетибизди кылып келе беребиз. Кошумча убакытта бир гол менен эми жеңилип калдыңар да. Кудайым ким көбүрөөк мээнет кылса ошо көрөм деп атпайбы. Буда да көрөбүз дейм. Туура, Мээнет туура. кимдики? Assalamu алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар. Биз Эссик көлгө келдик. Чолпон атадабыз, ипподромдо. Мына азыр Ноурус майрамына карата уюштурула турган турнирге бир нече күн калды. Анан командалардын көпчүлүгү ушул жерде экен. Даярданып атышыптыр оюнга. Командалардын эң эле Кыргызстандагы күчтүү командалардын бирөөсү ынтымак командасы Таластын. Белгилүү аябай команда. Бир канча жолу чемпион болгон. Ошол команданы тартып, составы менен, ошондой эле аттары менен анан кантип даярданып атышат, ошол жөнүндө сиздерге тартып көрсөтмөкчүбүз буюрса. Мына келип калдык. Азыр биргеликте көрөбүз чоң. Лапок кылганда ат урберсиң. Ошо секирип койдум. Секирерди. Азыр болсо мына ынтымак командасынын капитаны Эрлан Төлөбеков мырза менен маек курмакчысыз. Ассаламу алейкум. Ассалам, кандайсыз? Жакшы. Эрлан, кана сен биздин стандарттуу суроолорубуз бар да. Башында өзүңдү кыскача тааныштырып кетсең биздин көрөрмандар. Албетте сени көпчүлүк таанышат, бирок тааныбагандар да бар да. Биз болсо Талас областынын кулуну Талас областына караштуу Талды булак айылы, Талас районунда. Аты жөнүм болсо Төлөбеков Эрлан. Өзүм 1993-жылы Талас областында Канизот деген айылда төрөлгөм. Азыркы учурда ушу ынтымак командасынын оюнчусумун. Үй бүлөлүү. Үй бүлөлүүмүн, 3 баланын атасымын. 2 бала, 1 кыз. Үй бүлөдө. Бир туугандарым болсо 4 бир тууганмын өзүм. 3 эркек, 1 кыз. Жакшы. Улуусумун өзүм. Сен улуусуң. Жакшы. Демек улуусу болгон бул жоопкерчилик дагы да чоңураак экен да. Мен ошо жоопкерчилик чоңураак го, ошо үйдүн улуусу болуп, быйыл гана ошо 11 жыл ошо ата-энем колунда турдум. Быйыл эми өзүнчө ата-энем бөлдү. Быйыл азыр өзүнчө түтүн булатып аткан кезибиз. Бирок ошол үйдүн чоңу болгондо ошо жанагы капитан болгонго как раз даярдык жакшы экен да. Ошондо сен качандан бери капитансың? Мен буга чейин дагы капитан болгом 2023-жылы. Ага чейин дагы Мурас деген командада капитан болгом. Ам быйылкы сезондагы ушу ынтымак командасында капитандык милдетин аткарган атам. Негизи ошо капитандык милдет деп атасың го, ошол жоопкерчилик өтө чоң да. Сен эми командада жөнөкөй оюнчу эмесиң. Капитан деген өзүңө и башкаларга да жооп бериш керек да. Эми капитандык ошол экен да, баягы 12 баланын келип кайрыла бербейт да, жетекчи баягы эмелер.
сага кайрылат баягы капитанга. Капитандын милдети ошол жактан балдарды чогуу алып жүрүү айтор ушундай бир өзүнүн элге билинип билинбес жумуштары көп, милдеттери көп да. Баштап жүрөсүң, Башын алып жүрөсүң. Анда түз эле немеге өтсөк, азыркы машыгуу процессине. Азыр силер канча күн болду немеге келгениңерге, Чолпон атага келгениңер? Чолпон атага биз 4-үндө келгенбиз, марттын 4-үндө. Ага чейин Талас жергесинде дайындандык. Азыркы күнү ушу Чолпон атада дайындык көрүп атабыз. 6 күн болуптур да? Келгенбиз 6 күн болду. Негизи ушул турнирден алдын канча күн алдын баштап силер баштайсыңар тренировканы? Бир айдын айланасында болот. Баягы турнирлердин алдында ошо бир айдан ашык, бир айдын айланасында көпчүлүгү. Ошондой убакытта Сбор да бул. Ооба, сбордо бир ай. Кайсы жерде болот сбор? Эми ал оюндун эмесине жараша. Оюн көлдө болсо, көлгө келгенге туура келет. Бишкекте же Таласта же Ошто болсо эми ошону өзүбүзгө жакыныраак жагын караштырып, ошону ылайыктайбыз да. Жок, азыр эми мына көлгө келгениңерге 6 күн эле болуптур да. Буга чейин Таласта болдук да. Таласта сбор болду, э? Ооба, Таласта өттүк сбор. Жакшы. Жакшы. Составта 12 бала. Ооба. Же запаста дагы бар 12ден тышта? Жок, 12 эле оюнчу, анан тренерибиз бар. Анан баягы саяпкер. Ошол состав боюнча сүйлөшсөк, курама боюнча. Быйыл мен билгенден азыр курамада жаңы балдар көп экен, э? Ооба. Жаңы балдар көп. Канча бала бар? Быйылкы сезондо ошо жаңы балдардан 3 бала келди. Жаңы состав болуп, бирөөсү болсо былтыр мурунку жылы эле ойноп келип кайра кеткен да. Кайра келип айтор ушундай балдар бар. Эми арасында мындай алганда бир 5 баланын айланасында болуп калды командабызда. Бирок баягы молодежь деп коебуз, эми жаш балдардан. Жаштар. 3 балабыз келди да. Бул деген 3, анан тигилер менен 5 тең жарымыга чукул экен да? Ошондо. Эми ошентип айтса болот да, баягы. Муну бул чечимди ким кабыл алды? Жаңы балдарды, жаштарды командага мындай кошконго? Муну эми баягы үстү-үстө жетекчилерибиз бар, президентибиз бар. Булардын эми баягы өздөрүнүн жааматтары бар. Ошол жактан чечим болот, ошолор тандайт. Ошолор баягы жүргүзгөн эмеден болду. Анын үстүндө бизде баягы билесиз го, Таласта райондук аралык оюндар өтөт жазында. Ошол жерден да тандалды да бул балдар. Ошол жерде райондордо оюн көрсөттү, кышында айыл өкмөт чабыптык, анан райондук оюндарда өздөрүн көрсөтө алды булар. Анан ошентип тандалып, анан ушу биздин командага келип калды, ынтымак командасына. Бул баягы орусча айтканда смелое решение болуптур да? Ошондой болот. Сен ушул чечимди колдойсуңбу? Эми муга биз эч кимибиз каршы чыкпайбыз. Колдойбуз. Анткени ал жакта дагы бизге чейинки ынтымакты дагы ушинтип түптөп келишкен да. Эми алар жаңылган эмес да. Азыркы ынтымактын эмеси мынакей ушул результат болуп келатат. Анан эч кимибиз ага каршы чыкпайбыз. Баарыбыз колдойбуз. Анткени жаштарды колдоп атпайбы азыр? Мисал катары жанагы Өмүрбекти алып келгенде, командага. Өмүрбек 19 жашында келген командага. 2 жыл, 3 жыл ушу стартта эле турду. Өзү айткандай басмайлы тартууында турду да. Жок алып келген аны. Ооба. Ошондо деле каршылар чыккан дейт го. Эми эл арасында болот го дейм, эми баардык эле каршы болбой турган жер жок го дейм азыр. Бирок ошол чечимдин туура экендигини кийин убакыт көрсөттү, далилдеди. Ооба. Ошондо буюрса бул жаштардын дагы буюрса командага салымыдан үмүтүңөр чоң экен да. Эми азыр баарыбызды кошондо болуп келатат да. Мурда эң жаштары ушу 2018-жылы ушу башты мен курактуу балдар болчук да, жаштар. Азыр мына убакыт өтүп, азыр башты биз алдыңкы курамдарга келип калдык да. Биздин аркабызда да кичине эртеңки ынтымакты мындай кармай турган жаштар керек да. Азыр биз баардыгыбыз мына командада бир муун болуп калганбыз да. Мына баягы мен болсом, менден кийин эле Нуржан, Дастан булар уже бир жылкы бир курамда балдарыбыз да. Эртең наркүн эми бул түбөлүктүү жумуш эмес да. Анан бул спорт баягы бирде өйдө, бирде кылдый, бирок эртең убакыттын өткөндөн кийин ынтымак командасын өзөктүү оюнчулар болуп ушул жаштар кармай турган болот да, буюрса.
Өмүрбек эме орто жаш болуп калыптыр да. Өмүрбек эң кичүүсү элек Азыр азыр. эми орто жаш. Адан да кичүү балдар келип калды командабызга. Жакшы сон. Биздин жаныбызда турган балбан бул ынтымак командасынын бомбардири, Кыргызстандын намысы, жылдызы жанып турган Өмүрбек Эсен уулу. Өмүрбек, салам алейкум. Өзүнүн атынын жанында турат. Рокки Марчано 2 чемпион. Аты да чемпион, өзү да чемпион. Анда түз эле баягы биздин традицияга айланган суроолорубуздан баштайлы. Сен өзүңдү кыскача тааныштырып кет. Албетте сени көпчүлүк тааныйт, сен жылдызсың. Ошондой болсо деле баягы анча мынча тааныбагандар бар да. Кыскача тааныштырып кет. Ассаламу алейкум. Мен Эсенұлы Өмүрбек, Талас облусунун Маңыз районунан. Азыркы учурда ынтымак командасынын 12 катар санында оюнчусу. Жашың Жашым азыркы 25-темин. 25 жаштамын. ынтымак командасында канча жылдан бери ойнойсуң? Быйыл буюрса 7-жыл ойнотом. 7-жыл. 2020 баштап 2020 ойноп баштагам. Быйыл 2026 7-жыл эмес сезон ойноп баштадым да. Бойдоксуң. Бойдокмун. Ошону белгилеп коелу дейм. Ал жерде угуп турган, көрүп тургандар бар да. Барбы тандаганың? Качан үйлөнөсүң? Буюрса быйыл күздө деп ниет кылып атабыз. Анда бар окшойт, Аракет кылып атабыз. Жакшы. Жок, ачык айтып кой. Жок болсо. Карап атабыз азыр андай томой деле айтып турган эмес жок. Карап көрүп атабыз бүт. Сон жакшы. Эми айтып атасың го 7 жыл болуп калды деп, ынтымакта ойноп атканың. Азыр уктук ынтымак командасында жаш жигиттер кошулуп калыптыр. Жаңы 4-5 жигит. Район оюндарда жаш оюн көрсөтүшүп, жаш балдар келди. Сен ошолорду көргөндө жана өзүңдүн биринчи ынтымакка келген немеңди эстейсиңби? Ооба, албетте аларды көргөндө эстейсиң, ынтымакка келгениңди, ынтымакта жаш болуп жүргөнүңдү. Урда эми. Мен эми ынтымакта Эң жаш оюнчу деп. Эң жаш оюнчу болуп 4 жыл жүрдүм да. 4 жыл командада жаш оюн эң жаш оюнчу болдум. Ага чейин менден кийин эми келе баштады да жаш балдар. Азыр менден кичүү балдар 4 бала бар да менден кичүү. Ынтымакта ойногонуңа сыймыктанасың. Ооба, сыймыктанам. Башка эмелерге, командаларга да сунуш келдиби? Ооба, башка командаларга келди. Ойно бер Сунуштар келди. Ага. Анан азыр ынтымактан көрүнүп, ынтымактан таанылып, ынтымактан жылдызын жанып аткандан кийин ушундай нерсени чанып деле кеткен. Туура эмес болуп калат деп ынтымакта эле. Намыс. Ооба. Сенин позицияң ушул немеде? Чабуулчу, Ооба, башынан эле чабуулда ойноп келатам. Ынтымакка келген эле чабуулда ойноп, анан жекеме-жеке эле ойноп. Кыргызстан курама командасында да ойнойсуң да. Буюрса. Буга чейин ойнодуң? Буга чейин ойногом. Быйыл эми 2026 көчмөндөр оюну Кыргызстанда болот деп турат. Эми тандалып илинип калсак буюрса быйыл дагы. Ошол азыр мына жакында Ноорус келатат. Ноорузга даярданып атасыңар. Андан кийин көчмөндөр оюну болот. Ошо даярдыктар кандай болуп атат? Даярдыктар азыр буюрса жакшы. Февралдын 20-сынан кийин чогулганбыз. Уже 15 күн болуп калды уже чогулганыбызга. 15 күндөн ашып калды. Көлгө келгенибизге 4-5 күн болду. 5 күн болду окшойт. Ага чейин Талас жерде даярдандык 10 күндөй. Буюрса аттарыбыз ошол жактан аттарыбыз бир тренировка болуп аттарыбызды тактап келдик. Азыр эми бул жактан да буюрса бир тренировка болуп ошо менен оюнга. Роккини канча жылдан бери чабасың? Роккини быйыл уже 3-чү сезон кетип барат. 2024 чапкам. 25-26 уже 3-чү сезон. 3-чү сезон. Бул азыр аябай сага топ келген ат болду окшойт, Буюрса жакшы элек осы бирибизди түшүнө эле. Буга чейин чапкан аттардан айырмасы эмне экен? Буга чейинки чапкан аттардан бул кайрылгандан Тезирээк тезирээк да бул. Эки жака бирдей кайрылат да. Ылдам кайрылат. Гидравлика экен да. Ылдам кайрылат да. Кайрылганда да мындай туруп калбайт да кайрачы. Уруп кетет. Кайра кете берет. Сон. Эми өзүңдүн эме жөнүндө айтсаң, баягы кайсы айылдан, ата-энең жөнүндө
Бир туугандарың жөнүндө тааныштырып кет. Мен Манас районунун Май айылынан болом. Май. Май 4 тууганмын. Ата-энем үйдө, айылда. Ата-энең ким болуп иштейт? Ата-энем үйдө эле, үйдө эле. Жер иштетет, үйдө мал карайт. Фасол. Фасол. Бир туугандарым, мен 3-чүсү болом. Эң улуу эжем болот. Анан кийин байкем бар. Анан мен карындашым. Бир туугандарың улак чаппайт? Жок. Байкем чапты мурун кичке кезде. Анан кийин коюп калды да. Анда чыккан. Ата-энеңчи, ата-энең каршы эмесби? Башында кооптуу оюн деп каршы болду. Анан мен мага лигага келип, результат кылып, ийгиликке жете баштаганда жок колдоп баштады да. Көнүп калышты. Азыр андай андай каршылык көрсөтпөйт. Оюнга кетип атсаң ак батасын беришип турат. Дуа кылып турат. Ооба, дуа кылып. Жакшы. Немечи? Оюндарыңды көрөбү алар? Ооба, көрүшөт оюнда. Көрүшөт. Чоң апам көрөт. Жакшы. Переживать этип турат экен да. Ооба, оюнга кирип атканда сөзсүз чалып, ак батасын алып оюнга киребиз. Чыккандан кийин кайра сөзсүз чалып, баары жакшылап, кызмат болобу деп чалып турабыз. Анан азыр жана сени күтүп калганыбыз намазга кетти дешти да. Намаз окуйт экенсиң да? 5 мал намаздабыз. Качандан бери? 1 жыл болуп калдыбы? 1 жыл. Это сон. Эми умрага барып келгенге чейин мындай 5 мал туруза албай жүргөнбүз. Умрадан келгенден кийин. Жакшы. Умранын пайдасы болуп турду. Умранын пайдасы. Орозо кармайсыңар? Ооба, орозобуз. Алла кабыл кылсын. Анан орозодо тренировка машыгуулар кандай болуп атат анда? Кыйынчылык жок? Жок, орозо билинип аткан деле жок. Билинген жок. Күндүгүдөй эле. Кадимкидей эле өтүп атат. Орозонун өзү бир касиети бар деп коет го. Касиети бар. Ошо эч нерсе билинип аткан жок. Жакшы. Ушул намаз, орозо негизи ушул эмеге дух берсе керек адамга. Ишенич. Ооба. Мен оюнга кирип атканда сөзсүз түрдө бир 2 рекет намаз окуп кирем оюнга. Алладан тилеп, дуа кылып. Кырсыктан тышкары дуа кылып оюнга киребиз. Жакшы, сон. Өзүңдүн кыялдарың бар да. Эмне кыялданасың? Окуу, билим. Мен окуп бүткөм. Скилтурный. Жогору билим. Жогору билим. Жакшы. Скилтурный академияны бүткөм. Буюрса азыр карьера менен эле жүрөм. Көк бөрү. Качандыр бир убакта карьера токтогондо, анан буюрса ошол диплом негизинде иштейбиз. Тренер. Мен өзү военный жагын бүткөм да. Жакшы. Военный болуп кетишиң да мүмкүн экен да. Военный болуп кетишим мүмкүн. Же тренер болуп. Сон, жакшы. Ат адамдын канаты дейт го. Ошо өзүңдүн атың жөнүндө мындай айтып берсең, макта берсең. Чапкан агымак Рокки. Бул Таластан чыккан. Каны англичанмы ушундай деп калдым да. Точно эле маалыматым андай эле эмем жок. Бул өзү Жерлокто жүргөн жерден эле алып келгенбиз. Жерлок чагылып жүргөн. Ошол жерден эле көрүп калып, байкелерге айтып, ушул атты алып берсиздерби, ошол ат менен оюн көрсөтөм деп алдыргам. Бул өзү башында күлүккө чагылып жүргөн. Күлүктөн чыкпай болгон көк бөрүгө түшүп. Күлүк экен да. Азыр күлүктүк жагынан жакшы эле. Жакшы. Ойноктугу менен аябай айрылма маалымат. Жагат сага. Ооба. Негизи буга чейин да аттарды мингенсиң да, ушул башка негизи ушул минген аттарыңдын ичинен кайсынысы көбүрөөк жакшы сага? Мунун алдында мен көп деле ат минген жокмун. Герб деген аргымакты миндим мунун алдында. Бул ат менен Герб азыр бир байкеники да. Экөөнүн хозяйны бир да. Ким деген? Эрлан деген байкеники. Таластык. Таластык. Сон. Азыр
экөөнүн герб менен бунун оюндары окшош кетет да. Экөөнү тең болуптур. Эки аттын ортосунан буйтап чыккандар окшош да. Герб да ошондой болчу да. Герб будан чоң болчу. Бирок оюн ошондой болчу да. Эки аттын ортосунан тартсаң токтоп туруп секирип ойноп чыкчу да. Негизи сага чоң болгон жакшыбы же кичирээк болгон жакшы? Чоңураак болгону жакшы, массалуу болгонучу. А жерден эңгенгечи? Эңгенде айырмасы деле жок. Сен узун. Молодец. Чоң болсо, массалуу болсо мындай тозушуп жүргөнгө да азыр улакта бири-бирин аябай тосуп калбадыбы? Тозушуп жүргөнгө да жакшы да, чоң атчы. Улакты жетесиң. Бул ошол ойноктугу менен айырмаланат азыр. Мындайча айтканда командада эң эле ойнок ат десем жаңылышпайм. Кайрылган жагынан аябай эле. Сен ыраазы экенсиң да буларга. Ооба. Жакшы. Ат менен чабандес топ келип калса, ошону менен сон болот да, результат. Кырсыктабай жакшы болсо, буюрса чаба беребиз. Жакшы. Ана эми дагы бир суроо, акыркы суроо болсун. Жанагы сен эми эң жаш оюнчу болуп таанылып жүрүп, азыр эми орто жаш болуп калганда туура. Жаш немелер келди, жаш командага жаш жигиттер келди. Ошол кандай неме болуп атат, чувство? Эми мен деле башыман өткөн мындайчы, жаш болуп келип. Эми бирок ал балдарга азыр ишенич аябай эле чоң. Мындай ал балдар Талас району аралык оюндарда аябай жакшы результат кылды да. Былтыр ал балдар биякта лигага, биринчи лигада чабып эле жүргөн балдар да. Буюрса жакшы оюн кылат деген эле ишеничте турабыз. Негизи командага ошо жаш балдардын келгени туура деп эсептейсиң? Ооба, албетте жаш балдардын келгени туура. Өз келечек жаштардыкы да кот го. Буюрса бир жыл болсо да, же болбосо бир-эки оюн болсо да оюн көрсөтө албай бул жака көңгөнчө, көңүп кеткенден кийин буюрса жакшы результат кылат деген. Эми бирок азыр деле ушул оюнда деле алардын каалаган аттарын, каалаган өздөрүнүн аттарын мингизип атабыз. Мен бул атты минем десе. Колдоп атпсыңар да. Ооба. Буюрса ошол аттарды минип деле оюн көрсөтүп кетет деген чоң ишенич болуп турат да ал балдаргачы. Ал жаштардын арасында Айдаркан бар, Айдаркан былтыр президентский кубокто акыркы секундаларда салып кеткен бала. Ал балдар жакшы өсүп келатат. Жакшы. Ошол буюрса жакшы ишеничте турабыз ал балдарга жакшы результат кылат деп. Аларга анда балким аларга ошолорго окшогон жаштарга бир эмеңди айтып кетсең, насаатыңды. Ал балдарга насаатым кичпейил болуш керек. Эл алдында жүргөндөн кийин кичпейил, икемдүү болуш керек. Канчалык бас болсоң, Алла ошончолук көтөрөт. Канчалык ылдый болсоң, Алла ошончолук көтөрөт деп. Сон жакшы. Эл менен жүргөндөн кийин элдин ичинде кичпейил болуп, мүнөзүң, кулк мүнөзүң да аябай жакшы болуш керек. Сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болуш керек. Эми азыр сен мисалы жаңы келгенде жаш мезгилиңдеги азыр менен азыркы Өмүрбектин айырмасы бар да, Аябай эле чоң. Эмнелер өзгөрдү? Өзгөргөн эми ал кезде оюн көрсөтө албай жүргөн кезде азыр эми эл таанып калды. Элдин арасында жүрүп калдык. Азыр мындай оюн учурунда аябай сабырдуу болушуң керек, кичпейил болушуң керек деп өзүм аябай токтоп турам да. Токтоо болуп калдым. Бирөөгө жаман сөз айтпаш керек депчи. Жакшы кулк мүнөздүү болуш керек деп. Ал кезде жаңы келген кезде эч ким тааныбайт, ал кезде башкача Урушпаш керек, сөгүшпөш керек. Ооба. Жакшы. Ошол жанагы айтыпсың го бир интервьюңда, жанагы жаш кездигинде жеңилип калганда аябай ызаланчумун депчи. Азыркы убакытта кандай болуп калды? Ооба, эми ал жаш кезде болгондо эми 1-2 жыл мурун да. Жеңилгенде аябай ызаланчу элем да. Аябай ызаланып, мындай көтөрө албай эле, капаланып эле. Азыр эми андай деле ызалана турган эч нерсе жок. Кудайдан деп. Ооба, бар Алладан. Бул нерсе оюн.
Булар оюн менен эле чектелип калбаш керек. Оюндан кийинки нерсе да бар. Бирде утсаң, бирде утуласың деп. Утканды билгенең утулганын да билиш керек деп. Сөз. Оюндан кийин утулсаң капаланасың бираз. Ал мурункудай эмес. Аттарда да жаңылануу болгон окшойт, э? Могу жаңы ат го, э? Аттар жылына жаңыланып турат. Эми баягы мыкты деген аттарды тандап командага алып келебиз. Бул дагы быйыл таласта эң мыкты деген аттардын бири болду. Анан быйыл командага алып келдик. Бул аттын аты эмне? Бул аттын аты Адмирал. Адмирал. Канча жашта бул? Бул деген 5 жаш деп уктумбу мен. Ошондо биринчи жолу ойноп атабы жогорку лигада? Жогорку лигага ооба биринчи жолу келди бул. Сен эмнесиң? Буюрса ошо мен алып келдим. Буга чейин жанагы минген атың Король беле? Ооба, буга чейин Король деген атты жүрдүк. Аны ким билет эми? Аны эми алдыңкы оюндарда чечебиз го, могу 1-2 күнүн ичинде тренировка кылабыз. Ошол жерден Билинет, э? балдарга отогузуп көрөбүз. Жаңы балдар, э? Ооба. Жаңы балдар. Сон. Өзүңдүн ушул позиция жанагы коргоочу позицияда сеники? Ооба, биз өзүбүз коргонуудабыз. Ошол коргонуу позициясы сага топ келдиби, жагып атабы? Эми билбейм, негедир керкилер баягы тайгазанга улак салгылары келет. Мен андайды көп деле эме кылбайм да. Мен өзүм жумушум, мисалы, мен ушул ишти жакшы көрөм да. Бирөөнү тосуп, бирөө улак басып жүрсө ошого жармашып, өзүң улак алсаң кайра пас берип, Өмүрбек салса мен салгандай айтор, командада ким салса бизге эмес жок да, защитниктерге. Командный дух сеники сон экен да, команда. Чыныгы команда ошондой болуш керек да. Айырмасы жок, сен кайсы позициядасың? Чабуулчусуңбу же коргоочусуңбу дегенде, э? Эми коргоочуга көбүрөөк ушундай чоң аттар керек да, туура? Коргоочуга эми негизи чоңураак аттар жакшы да. Эми командада азыр көпчүлүк эле ошондой болуп калбоду. Эми балбанда болот булар. Баягы күчү көп дегендей. Урдурган, тоскон. Тосконго. Эрежелер боюнча азыр жаңы эрежелер кирди деп атпайбы? Кайсы эрежелер кирди азыр жаңы? Эрежелер эми азыр оюндар кичине эрежелер мурдакыга караганда өзгөрүүлөр бар. Мурда деген 1 метрден болчу да, урдурмай. Азыр 1 метрди да алып салды да. Урдурган кичине балдарга коопсузураак депчи. Ошол жагы, мурда деген баягы 1 метр деп коюп эле кыргызчылык болуп кетчү да. 3 метрге чейин аралык алып кетчү да. Анда да талаш тартыш, мисалы мен 1 метрден келдим де 3 метрден сүзүп эле. Азыр вообще эле ал эмени алып салды. Урдурмайды. Мисалы катуураак мондай геркаттарың азыр ушундай жерден деле аябай катуу урат да, үн чыгып кетет. Азыр кандай моментте болбосун, тарс этип катуураак үн чыга турган болсо, бул свисток берип эле удаление кылып коюп атат. Ошону кээ бир немелерден угуп калдым да, комментарийлерден көрүп калдым, там наразылар бар экен. Сен туура деп эсептейсиңби ушул? Буну эми баягы мындай караганда эмелер ойлоп чыгып атат, бирок оюндун мурданкыга караганда кичине эмеси өчүп бараткандай да. Кызыгы. Анткени анча мунчалар ошодон рахат алат да, жана аттар кагышкандан үн чыгат да. Азыр эми мындайынан жекелердин оюну сыяктуу болуп калды да. Бирден тосуп ушундай болуп калды. Бирок коопсуздук жагынан ал эме туура деп болсо керек, э? Ооба, ал коопсуздук жагынан эми баягы балдардын ден соолугу, оюндун өнүгүүсүнө карай турган болсок, бул эреже туура эле да. Туура. Негизи мындай да, азыр көк бөрүнү дүйнөлүк деңгээлге чыгарыш үчүн ошо коопсуздукту артырыш керек да. Ооба. Коопсуздукту артырыш керек, ошонун үстүндө иштеп жатса керек деп ойлойм да. Ошо эрежелерди түзүп аткандар. Мисалы үчүн жанагы биздин көк бөрүнүн тайказаны ал өтө зрелищный, өтө мындай кызыктуу, өтө неме. Бирок ошол эле мезгилде коопсуздугу эмеде, э? Ооба. Сен кандай деп ойлойсуң? Эми бул ушундай дүйнөлүк эмеге чыгарыш үчүн, ошончо элди тартып, дүйнөлүк эмеге алып чыгыш үчүн, бул коопсуз болуш үчүн ошон үчүн жакшы нерселерди ойлоп чыгарып атат. Мына эрежени иштеп чыгып атат, казандарды, азыр эми жылдан жылга казандарды дагы жумшартканга аракет кылышып атат. Жанагындай бир жаңы проект бар экен деп уктум да, неменики, тайказанды пружина менен баягы урганда
жумшак болуп кайтара турган ушундай. Заманбап болуп баратпайбы азыр бүт эле. Мүмкүн эми ал дагы андай иштеп чыгышып атат будан дагы. Буга чейин эми биз жаңы мен алгач келгенде жана ылай эмеге чаптык да. Тайказандарга чапчык. Азыр эми жылдан жылга мынакей. Азыр былтыр мурунку жылкыга караганда азыркы казандар адан да жумшагыраак болуп баратат. Жылдан жылга жумшартып келатат да. Жылдан жылга иштеп чыгышып атат. Негизи менин жеке оюм бул туура да. Ооба. Эми коопсуздук анан кийин дүйнөлүк баягы деңгээлге чыгыш үчүн бул федерацияны өнүктүрүш үчүн, башка мамлекеттерди да тартыш үчүн бул коопсуз болуш керек да. Ооба. Анан мисалы үчүн ошол эле кошуна казактар алар тайказанды такыр эле алып салышты го. Көк бар деп, Ооба, алар эми баягы жерге ойношуп. Мен мындай деп түшүнөм да, жана мисалы үчүн кээ бир кооптуу эмелер бар да, спорттун түрлөрү, боевой искусстводачы. Мисалы үчүн карате. Ошону эле карате до деп туруп аны мындай бурмалап фехтование сыяктуу кылып, безопаснийраак эме кылып туруп аны дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, же болбосо тайквондо деп аны олимпийский оюндарга кошуп эме кылып атышат да. Мындай эми дүйнөлүк деңгээлге чыкканга аракет кылып атышат да. Балким ошон бир жагынан туурадыр. Бир жагынанчы. А так мисалы үчүн көк бөрү аябай кызыктуу оюн. Бирок азыр Кыргызстанда эле болуп атат да. Ал эми билбейм, баягы тайказаны жок, баягы футбол ойносоң деле воротасы жок, футбол ойногондой болуп калат го дейм. Мындай интерес болуш керек да бирдекеге тыштагангачы. Эми ал мындай караганда жеңил деп ойлойм да. Мунугуда деген канчалык күч, балдардын күчүн талап кылат. Жана анча басып жүрүп анан кайра ошону өйдө кыргытыш керек да. Тиги мисалы жерге таштаганда деген ал анчалык күчтү талап кылбайт да. Ал келип мисалы минтип басып келатсаң, бутуң ачсаң ал уже жерге түшөт да. Тигини деген канчалык күч менен кайра өйдө эле түшкөн керек. Туура. Азыр биз ошо ынтымак командасынын аттары турган сарайдабыз, Чолпантада. И ушул аттарды тандаган, аттарды тарбия кылган ынтымак командасынын сайыпкери Эсенжол мырза менен тааныштырабыз сиздерди. Эсенжол мырза, ассалому алейкум. Валейкум. Жакшы, өзүңүздөр. Өзүңүздү кыскача тааныштырып кетсеңиз көрөрмандарга. Өзүмдү тааныштырганда биринчиден салам алейкум. Вообще жалпы Көкбөрү көрөрмандары. Кудайбергенов Эсенжол Асанкулович 1980 жылы төрөлгөн. Июндун 17-си. Ушул. Жакшы. Бул саяпкерлик кесибине качандан бери аркылап келдиңиз? Бул саяпкерлик кесипти айтканда бул илгертен ата бабаларыман келаткан нерсе. Өтө сонун. Өзүм эсимде жок, кайсы убактан бери атка аралашып келатканчы. Эс тартканыман бери ат менен аралашып келаткам. Сонун экен. Ынтымак командасында иштеп атканыңызга канча болду? Ынтымак командасында иштеп атканыма быйыл Кудай кааласа июнь айында толук 3 жыл болот. 3 жыл болду. Июнь айында. Сонун. Ошол азыркы мына турган аттарды сиз тандайсыз да? Мен берде биринчиден кеңешебиз. Жетекчилик. Ушул чабып аткан балдар дагы ушул жерде ат бар экен деп ошолорго минип көрүшөт. Анан жалпы командада жетекчилик ушу балдар менен капитан менен кеңешип. Азыр канча ат бар жалпы? Азыр бердем былтыркы положенияга жараштуу бир 15 ат турабыз берде бизде. 15 ат. 15 ат. Негизи 12 ат ойнойт, анан 15 ат запас менен. Сонун. Аттарды ушу тандаганда сиз кайсы жагына көңүл бурасыз? Көкбөрүгө тандаганда? Мен эми Көкбөрүгө тандаганда азыр негизи илгеркиде эмес, баягы мурункудай Көкбөрү эмес, азыр негизи биринчиден ылдам болуп калбады Көкбөрүбүзчү. Балдарыбыз дагы эрежелер өзгөрдү. Эрежелер өзгөргөн. Балдардын да физикалары азыр мыкты болуп атпайбы? Аттар да чистокровный, жеңил. Ылдам оюн болот да. Ошого биз эң биринчиден күлүктүк жагына басым жасайбыз.
Яғни екіншіден дереже бойынша аттың оңға солға бұрылу, атпайлау, ошол жақтарын аябай басым жасайсыз да. Жакшы. Таптаганда сиздер мисалы ушул аттарды таптаганда кантип таптайсыздар? Күлүктөн башкача да өзгөчө бул. Бұл көкбөрінің аттары асман мен жерде болады күліктікіденші. Күліктікіден қысқарақ, жеңілірек тапталады. Бірақ баш көп болады да ведечі. Айғыр болады, бұлар жаштар чоң болады. Күліктікіден сал жеңілірек болады. Өзінің жолы болады. Әрбір аттың характеріне, етіне бири жана жеңіл болады, бири оор келет да, ошого жараша жумуш кылабыз. Ошонтип отуруп келебиз. Негизи күлүктө таптагансыз? Таптагансыз. Күлүктө таптап чаап жүргөнбүз. Көкбөрүгө таптаган оңоюраакпы же күлүккө? Негизи орусча айтканда күлүктүкү тактикасы көбүрөөк да ба. Кыллаттык менен апарасың да. Күлүктүккө бир ошибка болсо артка кетип каласың. Көкбөрүнүкүн оңдоп кетсе болот. Анткени алар жаштар чоң айгырлар да. Оңдоп кетсе болот. Күлүктүкүн тонкостьтер көп да, мындай айткандачы. Ошо. Жоондугучу, жоондугуна да көңүл бурасыздарбы? Эмне жагынан? Аттын жоондугу. Улактын ба? Улактык. Эми албетте биринчиден ошо жоондук жагында карайбыз. Кээ бир аттар болот, жоон болот, чуркаш оор болот. Кээ бир аттар жоон ылдам болот. Ошол жагын терип алабыз да. Жоон болсо да ылдам болуп, өзүн аябай жеңил алып жүргөн аттар болот. Ошол жагына карайбыз. Жоон жакшы мыктат болот, бирок өтө жай болсо сал алатты кичине коюп турабыз да. Позициясына да байланыштуу да, мисалы үчүн чабуулдуку, чабуулдуку, ортондуку, анан жана коргоочу, анан айырмаланып турат. Жана орусча айтканда ползащита деп коет да. Коргоочуга дагы эмеге да кеткен ошо. Жарым коргоочу. Жарым коргоочу, жарым чабуулчу. Ошол аттардын баарын таргай. Аракет кылабыз, бирок ошонун баары ойдогудай идеальный командада, любой команда идеальный состав чогулбайт да аттар. Жакшы. Негизи эле ынтымактын аттары мындай мыкты да. Мен жеке оюм ошо тарбиядан болуш керек депчи. Эми биринчиден тарбиядан, анан ошол жерде эле үстүндө минип аткан балдар, үстүндө капитан, жетекчилик жактар баардыгы ар ким өзүнүн жумушун аракет кылып. Аракет кылып айтабыз, сурайбыз. Балдардан атын кандай болот, оорбу, жеңилби, эмне болуп атат, жарайбы, жарабайбы. Ошентип отуруп, балдардын да жардамы көп тиет да, мындай айткандачы. Бизде жашырмай жок команданын ичинде. Сон. Азыркы убакытта ушул эме сиздер азыр машыгып даярданып атасыздар да немеге, Норузга. Процесс кандай кетип атат? Процесс эми жакшы, даярдыктар жакшы. Акырын ошо өзүбүздүн план боюнча эле келе атабыз, кудай деп. Ал планды сиз түзөсүзбү? Эми аттар жагынан мен түзөм. Анан бул жерде тренер бар, капитан бар, жетекчилик бар. Жапа турмак дагы кеңештер болот ортобузда. Канча убакыт, мисалы турнирге канча калганда баштайсыз? Машыгууну. Машыгууну эми турнирге баштаганда биз турнирге 10 күн калганда токтотуп коюш керек да машыгуунчу, негизи. Ага чейин биз бир айдын ичинде ошо турнирге чейин акыркы тренировкалар бир жума хотя бы 10 күн мурун болуш керек да. Тренировкаларчы. Ошого чейин аттар тандалып, аттарды тренировка кылып машыктырып, кайсы ат жарайт, кайсы ат жарабайт. Ошонун баарын жок дегенде бир жума мурун жыйынтыктап коюш керек да. Жанагы кыргызда бар го, жанагы 40 дегенчи. 40 күн тапташ керек, 40 чилденин баягы 40 күн жемин жедириш керек дегендей. Ошондой бар. Негизи ал илгерки ата бабалардан калган нерсе да, бизде бала кезинен ушул убакка чейин угуп келатпайлыбы? 40 күн чилденин жемин жедирип, 40 күн кайта артка жумуш берип аткачы. Беш-бешке ал эме туура келбейт. 40 күн багып эметкен. Бул эми аламанга туура келсе керек да, анткени алар жума сайын күнүгө чабылган аттар. Алардын эмеси жолу бөлөк да. Алардын жумушу бул беш-бештикиндей быстрый, аябай эме шамдага оюн эмес. А жерде 100төн, 200төн баштап 1000ге чейин ат жүрүп атпайбы? Ал ошолнуку да. Сонун жакшы маалыматтарды айтыңыз. Эми аттарды чекеден тааныштайлы. Тааныштайлы. Келиңиз. Ушул аттан баштайлы анда. Бул эми таанымал Кыргызстанга. Жана биздин Эр-Султан ортого чыгып аткан картеш аргымагы. Картеш мен аны өтө алайын. Ортон жекеме-жекен аты. Жекеме-жекен аты. Жашы канча? Ушу жашы боюнча айтсам, ушу 10 жаштын тегереги да. Ынтымакта канча жылдан бери ойнойт? Ынтымакта буюрса, мо 2025тен баштап ынтымакта ойноп атат. Быйыл 2-жыл ойноп атат да. Жакшы, сон. Ортонун аты экен да?
Бул буюрса ортонун жекеме жекенин аты. Жекеме Картеш жекенин аты. кармагы. Немесичи пародасы? Пародасы эми бул смештен бизде Кыргызстандачы аралаш болуп калган. Негизи илгери Союз кезинен бери бизде Бесланий деген айгыр болгон. Пакет деген айгыр болгон. Кайзаводдо 113 таластачы. Ошонун пакеттин небереси. Жакшы. Ошол как раз ушу пародо жөнүндө сүйлөшүп кетели биротоло. Кайсы пародалар жакшы жарайт Көкбөрүгө? Көкбөрүгө негизи эң биринчи бардыгы эле пародо англичанын тарагында. Азыр бизде аралаш болуп атпайбы? Будём бар, Данчак бар. Биздин кыргызчылыгы дегенмен биздин кыргызчылыгын таппайсың. Азыр бүт смеш аралашып кеткен. Тиги Европадан келип атат айгырлар. Америкадан бери келип атат, Англиядан келип атат. Биягы Россия, Украина болгон кезинде. Ошонун эле укум тукумдар келип атат. Ата тегине карайсың? Болгону биздин Кыргызстанда туулган немелер да. Жылкылар. Негизи ата тегине карайсыңарбы? Ата тегине карайбыз. Көңүл бурасың. Ата тегин караганда, мисалы үчүн Бойко деп чыкпады, кахармандыкы депчи. Кахармандан бир эле негизи катуу результат берген Бойко болду да. Сөзсүн ачыгычы. Адан кийин болду, Брабус болду, Пегас болду, да бир-эки болду, бирок единственный Бойкодай результат берген жок да кахармандыкчы. Бирок жакшы айгыр кахарман. Азыр элдин баары эле кахармандыкты ансагандай. Ошо кахармандын курактуу эле айгырлардын балдарын разбор деген болгон бизде, Даран деген болгон, ошол эле линия кандараз улакта жүрүп атат да. Кезинде күлкө чабылган балдары ошолор айгыр болуп азыр ошолордун кыздарынан, балдарынан ошо улакта жүрүп атат да. Демек баягы аты тандаганда ошол жагына көңүл бурасыңар. Биз сөз жок көңүл бурабыз. Жакшы. Могу жер неме болуп кетип турбу? Бул эми жоор. Улактын аттарында болот ушундай. Жоор болуп турат. Ошолор майлап дарылайбыз, кайта жоор болот. Анын эч эме коркунучу жок да. Коркунуч жок. Майлап дарылайсыңар. Майлап дарылап турасыз, кайта ачылып кетет, кайта оодук кылганда жабылып калат. Дары деп калдыңыз, ошол жанагы аттарды даярдаганда кандайдыр бир витамин эмелер саясыңарбы? Биз негизи аттар дайындаганда сөз жок, витамин жандай кан суюлчу эмес саябыз. Себеп деген ансыз болбойт. Азыр жеке эле ынтымак эмес. Бул күлүк чапкан улакка азыр улакта 24 командасы бардыгы саят. Бардыгы өз билгенин саят, өздөрүнүн ветврачтары бар, сайыпкерлер бар. Ансыз болбойт. Допинг. Допинг деп айтылат, бирок негизи сөзүн ачык, Кыргызстанда бизде допинг колдонулбайт. Допингке бизге Кыргызстандан могу улакта чоң вышкада 1 миллион коюлуп атпайбы? Через өкмөт аркылуу алсаң 900 миң аласың да. Допингдин баасы өтө кымбат турат. Кымбат. Бизге актабайт ал. Биринчиден биздин аттар аны көтөрө албайт. Эгерде допинг жеген ат болсо, бул кийинки оюнда көрбөйсүң ал атты. Ал допингден кийин зыян экен да. Өтө зыян болот. Бизде жанагы өзүбүз кошуп витамин деп жанагы система аркылуу беребиз. Ал себеп дегенде аттардын кичине каны суюлтуп, витаминация деп коет, жанагы дюфалайт деп элдин баары сайып калбады жанагы. Б1 деген эмеде витаминден баштап ошо 16га чейин, 14ге чейин бар ошонун ичиндечи. Комплексный. Жакшы. Так, бул жаңат. Жаңат. Базар. Уланталы. Бул баягы неме Өмүрбек минген. Бул аргымак Өмүрбек чап аткан. Өмүрбек чапкан. Рокки деген аргымак ушул. Рокки Марчиано экен да, Марчиано. Ошо бул аргымак. Бизде Эсен уулу Өмүрбек чап аткан аргымак. Рокки аргымагы. Чабуулчу. Бул чабуулчу аргымак да. Чабуулга чабып аткан аргымак. Бул канча жыл болду чабылган? Бул чабылганы бизде так 2024 май айынан баштап ынтымак командасында. 2024-жылы май айында 2 жыл болуп калды почти. Быйыл 3-жыл болуп калды. 24 чабылып атат. Азыр 25 чабылды. Күстө. Анан чемпионатка эми мына 26га буюрса даярдап алат да. Жакшы. Мунун өзгөчөлүгү эмне айтсаңыз? Мунун эми өзгөчөлүгү чабуулчу боюнча Өмүрбек экөөнө кичине ат менен бала келишип, кыргызча айтканда келишип калганда, топ келишип калганда мага ойноктугу, күлүктүгү, казанга бар токтогону, аттардан буйтаганы, ушул таза кандуу, Бул негизи таза кандуу ат. Таза кандуу ат бул.
Ошо английский порода. Жашы канча? Жашы Кудай кылып быйыл эмеде 6-да. Саған жакшы. Жок, Бул Калбайтан. немеде да тиги 7-де экен Калбайтан. 7 жаш экен. 7 жаш. Немеде Кыргызстан курама командасында да ойнойт, э? Кыргызстан курама командасына былтыр эме 2024-жылы Эсенуулу Өмүрбек жана Шотту Ушулат менен тең келген да. Золотой голго чейин Ушулат менен тең келген. Көкпарды оюнундачы. Ушулат болду, ушуларга мак болчу. Мындай саяпкерлер атты мында карап туруп эле тандап коюшат го, байкап. Ошо несине көңүл бурушат? Эми айтып отурсаң көп нерсе да, мисалы үчүн мен деле бирөө бир спец нерсе, бир нерсе боюнча, мисалы үчүн силердин могу аппарат боюнча мен түшүнбөйм да. Мына тартасыңар, мындай эмейлесиңер, эми ар кандай эмеси болот. Мага баары эле бир камерада. Туура. Анан бул атты эле ушинтип отуруп, баягы өзүнүн сынын билбейм, мен билип турам да. Ошо сырын айтып берсеңиз деген. Сырын айтканда көп нерсе. Башына карайсызбы, кулагына карайсызбы? Аттын ошо биринчиден ошо турган турпасы ошо негизи башына карайм өзүчү. Башына карайсыз. Биринчи. Башына, анан ошо туяктан баштап бакай ошо аттын түзүлүшү, скелетине карайбыз да. Орусча айтканда экстраер деп коет. Экстраер. Анан жанагы ата тегин данныйын кубалайбыз да. Жакшы, сон. Анан аттын өзүнүн способностун да көрөбүз. Ушундай эмелер бар. Анан мал кээ-бир эмелер могу немесине салып көрөткен го, колун. Эми ал ошол илгерки нерсе. Бул орусча айтканда ганаш дейт да бергичи. А бул илгеркилер могу 4 демени салып көргөн, бул баягы дем алганы кандай болот дечи, бул айтканда жаактын ортосу ганаш болуп айтылат. Дыхание, Дыхание. Анан ушул жерди ал ганашты кол салбасаң да мындай капталынан эле билинип турат. Мындай карап эле билип коесуң да. Кенендигинчи. Жаактын кенендиги да бул. Ошол жана дем алган кызыл өңгөч кекиртектин немеси болот да бер. Анан баягы мына холкасына да карайт го. Өркөчүнө. Өркөч деп коет бу жерде ошо. Өркөчтүн баягы бийиктигин карайт. Ошо өркөчтүү болсо күлүк болот, э? Өркөчтүү болгондо эми ар кандай болот негизи. Өркөч жок деле аттар болот, мыкты аттар болот. Эми баягы өркөч деген баягы сынчыларга калып кеткен нерсе да. Сынчылар сынаганда мисалы үчүн могу 3 чоку деп коет да. Могул 3 чоку деп могул жерде айтат. Өркөч айтат. Анан могу жамбаштын мери бийик болот. Ушуну айтат. Бул жылкы 3 чоку депчи. Бул жер болсо ошондо жылкы айтылат да 3 чоку деп. Бул жер жок, 2 чоку, 1 чоку деп айтылбайт. Эч убакта. Тегиз болсочу? Айтылбайт. Бул чогуу 3 чоку болуп айтылат да. НТБ командасынын эң негизги атаандашы жанагы Эл Классика деп таанылган эми достукта. Достуктун жигиттери менен эме мамилеңер жакшы экен. Өзгөндө көрдүм да сени. Ошол жерде учурашпадыкпы? Манастын тоюнда. Достук командасы азыркы учурда эми Кыргызстанда мындай алдыңкы командалар да. Ынтымак, Достук, Сары Өзөн, Намус келатат. Азыр эң мындай эл күткөн оюн Эл Классика деп коет. Ынтымак, Достук деп коет го. Азыр Достук командасы жөнүндө айтсак, мындай эң эле күчтүү команда да Достук. Кыргызстандын азыр эң мыкты оюнчулардын баары ошол жакта. Жакшы даярданышып атат. Былтыр 2025 президентский кубокто чемпион болушкан. Азыр да кызуу даярдыкта экен, көрүп атабыз даярдыктарын. Буюрса ал командада балдар менен да мамилеси аябай жакшы. Байкелер, досторум бар, инилер бар. Оюну менен го, оюндан чыккандан кийин ага ини, дос. Негизи мен деле баягы эми силерди таанчы эмес элем да. Телефон номерлериңерди ошол немелерден алдым да, Ниязовдордон. Силер Ниязовдор менен жакын мамиледе болгон үчүн тааныш. Алар мен жанагы Аламан улакта чогуу жүрөбүз, менин аттарым чабышат дегендей. Ошо жакын тааныш болгондон андан ошолор берди силердин немеңерди, номериңерди алып байланышып. Ошо. Жанагы немен айтып берсең, Ошко барганда кандай впечатлениялар болду? Ошко Манасбайге тойго чакырган. Тойго чакырып тойго барганбыз. Той аябай жакшы өттү, сонун өттү. Аябай чоң болду. Аябай чоң болду. Негизи тоюна эле барганбыз да.
Анан эртесин улагына калгыла дегенден эртең улагын көрөлү деп койганбыз. Бирок улак аябай чоң деңгээлде өттү. Онунчу атты биринчи жолу көрдүм. Улак ачтыбы сага? Жок, биз мындай эле арлап эле көрүп жүрдүк да. Мындай катуу деле. Ал жака команда керек экен. Командаң болбосо өзүң бир-эки адам ал жерде тыштай албайт экенсиң да. Колдоочулар болуш керек. Колдоочу жаныңда жан жөөкөр көп болуш керек экен да. Мындай эле админ болуп арлап кирип көрүп кандай болот экен деп жүрдүк да ичинде. Улак бирок аябай чоң деңгээлде өттү. Онунчу атты биринчи жолу көрдүм да. Аттар аябай чоң. Ооба, аламандын аттары аябай чоң. Биз эми таласа аламан тартпайбыз биз. Только тайгазан тартабыз. Тайгазан жер улак. Жакшы. Сен бир эмек көрүшүң керек экен, өзүңдү сынап аламанга. Эми ал жака барып көп мээнет кылыш керек экен да. Бир жыл мээнет кылып жүрүшүң керек экен да. Команда түптөш үчүнчү. Анан биз ага убакыт деле болбойт да. Аламанга. Анан биздики жылына команда эле чаап оюндар болгондо. Анан калган сөзсүн эме талас сергесинде эле болобуз. Таласта болосуң. Ооба. Таласта эмне менен алектенесиң баягы улактан башка? Улактан башка жер иштетебиз. Мал кел ушундай эле. Айылда беребиз. Жылкылар барбы? Үйдө бар жылкылар. Өзүң тарбиялайсың. Ооба. Бээлер барбы? Азыр жакшы бээ карап жүрөм. Бээлер бээ чыкпай жатат, жакшы бээчи. Бээ ошо бээ кылайын деген ойлор болот. Соң жакшы. Негизи эле баягы немеге айтыпсың го бир интервьюңда. Өтө эле жаш келдим мен депчи, немеге. Анан ата-энем каршы болду. Качып жүрдүм, качып келдим деп. Негизи мен оюнга немеге бияка лигага 17 жашка чыкканда келгем да. Шыралжын деген командамен келгем 17ге жаңы чыгып. Ошондо келгем Шыралжын менен. Президентский кубокко келип, бир ай сбордо жүрүп, 18ге чыга элеккесинде чаптырбай койгон да. Ал убакта ошол кезде мындай бата тартип күчүнө кирип аткан убактачы. Ошондо 18ге чыга элеккесиң деп чаптырбай койгон да. Бир ай сбордо жүрүп, даярданып, эртең жеребиевке тартылып, ошо эртең оюн деген күнү чаппай калгам да. Ыза болгон экен да. Ыза болгом. Анан ошол ата-энем каршы болду. Кооптуу оюн барбай эле койчу депчи. Ошол сборго деле качып келгем да. Анан ошончо келгенден кийин чаппай калып, аябай жаман болгом өзүмчү. Анан бир жылдай жүрдүм. 18ге чыккандан кийин анан эмеге Алкантага келдим. 18ге чыгып эле Алкантага келдим. 18-inde эле кайра ынтымакка келдим да. Жокей алып келиптирсиң. Ооба, жокей алып келген. Алкантага да жокей алып келген, ынтымакка да жокей алып келген. Анда жокей аябай неме окшойт, көздүү. Көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деп коет го. Жокей экен көп деле көргөн киши. Көзү курчтап ошондой болуп Кымбе каршылар чыккан турбайбы? Алар каршылык кылгандарына карабай сен сүйрөп, бирок ошол тандоосу туура болгон экен. Азыркы мезгилде ынтымак командасын эң алдыңкы бомбардирлер десек жаңылышпайбыз. Кыргызстан корома командасындагы. Анан немеге да барып келипсиң өткөндө? Афганистанга да? Афганистанга барып келдик. Кыргызстандан 8 бала бардык. Афганистанга барып оюн көрсөтүп келдик. Ошол жөнүндө айтып берсең. Тякан командалар чакырды. Манас Байкеков бир командада болдук. Конта эке менен Дастан бир командада болду. Рустам эке менен Исхак бир командада болду. Асхат байке менен Бекказы бир командада болду. Ошо 8 бала барганбыз, 4 командага бөлүнүп тарттык. Вообще 11 команда болду. 11 командадан аларда оюн көп болот экен да. 11 командадан биз 7 оюн, 8 оюн ойнодук. 11 команда, 8 оюн, 7 оюн ойнодук. Алардын оюну кандай экен? Алардын оюну жерге чийинге тышышат экен. Муляж менен. Муляж Тарттык. Преллалар биздикиндей эле, бирок мындай
эрежеси бир аз башкачараак иштейт экен. Алыстан күү менен келип ат салышыбызды карабайт экен аны. Коптуураак экен да бир аз. Калган биздикиндей эле. Башында оюндар оңой эле жүрүп атты, тигилер жаңы үйрөнүп, ушинтип келатышыптыр да. Демек алар мындай слабыйраак экен, Полуфиналга жеткенде уже кыргыз балдар бар, командалар уже бири-бирибиз менен ойноп калдык да. Анан оюнда аябай кызып баштады ошондон кийин. Силер анда кызыксыңар да оюнда. Ошо этегинде 4 команда калдык. 4 команданан круговой берди да, төртөөнү. Бири-бирине салып. Ооба. Биринчи эмелер менен ойнодук, Рустам байкелер менен ойнодук. Аларды утуп чыктык. Андан кийин Асхат байкелер менен ойнодук. Аларды утуп чыктык. Финалда Кубантай эке менен Дастан менен ойнодук да. Кудайдын насип болуп, ал жерден утуп чемпион болуп келдик. Ал негизи баягы Афган эли кандай экен? Жактыбы силерге? Башында барганда бир аз Коркуп барганбыз. Ооба. Чириктеп алды. Бул жакта биздин түшүнүк ушундай болуп калган да, Афганистан десечи. Бирок андай эч коркунуч жок экен ал жакта. Өтө меймандос эл болуш керек алар. Аябай меймандос эл экен. Баргандан баштап аябай сый көрсөтүштү бизге. Мындай ал жака туристтер жана көп барышпайт экен да. Анан ошо сырттан келишти, аябай коноктошот экен. Биз аябай коноктошту. Даже монтип туруп эмеге оюн көргөнү барсаң, жана скамейкада отурган аксакалдар туруп орун берип мейман деп отурушат экен да. 15 күн жүрдүк, 15 күн аябай сыйлашты. Алардын немеси берки маданият, тамак маданияты дагы өтө эме болуш керек. Тамактарды өтө сонун болуш керек. Тамак ашты аябай маневр эткен да ошогочу. Тамак аш аябай сонун болду. Эмне тамактар бар экен? Алардын улуттук тамагы эт. Жок, аш экен да. Аш экен. Ооба. Аш анан курдакты кылышат экен. Биз тамактан кыйналган жокпуз, тамак аш сонун болду. Даамдуу болду. Ооба, аябай ширин кылышат экен тамакты. Дагы эмнелерди көрүп келдиң Афганистанда андан башка? Эми баягы Афганистан десе биз баягындай элестете беребиз го, бузулган үйлөр, Жок, андай деле эмес экен. Эми соцсеттерге ошондой жерлер чыгып калса, ошондой көрүп калсак керек биз. Бирок мындай эли эми согуштан кийин бир аз бири-бирине ишенич кыйыныраак экен да. Бирок жаңы мындай эл тынчып, жаңы жашоо болуп келатыр да ал жакта. Азыр эч коопсуз эле, жакшы ресторандар. Ооба, бизде де Кыргызстандагыдай эле ресторандар, отелдер бар эле бар экен. Биз ошо Кабул деген шаарында болдук. Шаарда эле биздин Канча жүрдүң? 15 күн жүрдүк. Жагып тур да? Ооба, жакты. Жакшы. Берсем ал жактан да таанышып, достошуп келдик. Биз барган командадагылар менен аябай эле дос болдук, тааныш болдук. Буюрса эми чакырып атат кайра конокко. Жакшы, барасыңар. Дагы эми насип кылса барып келебиз деген ойлор бар. Негизи алар ошо афгандар биздин аттарга кызыгышат да. Кыргызстандан көп ат алып келишет алар, алып кетишет. Ооба, бул жактан да бизден сурап атат. Жакшы аттардан болсо алат элек депчи. Алар кандай аттарга кызыгышат экен? Алар эми ал жакта көбүнчө аламан чабышат экен. Бирок команда азыр кызык болуп, командага ат сурашып атат да. Кызыгып башташты. Ооба, бияктан бирден жапкан, тоскон аттарды, мындай нападение, ойнок аттарды сурашып атат, ошондой карап жибергенге аракет кылып атабыз. Аватарга келдик окшойт, Бул ба. Ну, пародасы эмне? Мунун деле пародасы ошо айтылып жүрөт негизи. Аралаш болсо. Чабылып жүргөн айгыр экен да. Таза кандуу айгыр болгон экен атасы. Чабылып жүргөн айгыр деп айтышат. Жакшы айгыр. Ошонун баласы депчи. Ошо эне жагы деле полукровка ушундай болсо керек. Ушундай болсо керек. Өзү арасынан ушуну түшүп калган сыяктуу да. Буюрса. Негизи ушул кыялы бар аттардан чыгат деген чынбы? Негизи күлүк чаап жүргөндө деле, улакта жүргөндө деле ар бир аттын характери болот. Ошо характери өтө оор ат мыкты болот да. Характерлүү аттар. Бул бир, экинчисинен деле өтө жоош ат мыкты болот. Өтө жоош аябай аттар болот. Орусча айтмакчы, послушныйчы. Ошолор өтө жакшы результаттарды берет. Акылдуу. Анын бир жагынан аябай жиндик характерлер
ошол эле оюнду көрсөтөт да. Son жакшы маалыматтар экен. Ынтымақ командасының дағы бір машыгуу процессине күбө болуп, сиздерге да көрсөткөнү келдик. Биз менен азыркы маекти Нуржан Мелисбек уулу менен болмокчу. Өзүнүн кайман аты Карадөө деп танылган, бардыңыздар билген, ошол ынтымактын дагы бир жылдызы. Уже ветеранга жакындап калдың ошо да? Нуржан. Анча. Ошо өзүңдү кыскача көрөрмандар менен тааныштырып кетсең. Ассаламу алейкум. Кош келипсиздер. Мен Мелисбек уулу Нуржан. Талас областынын Айтматов районунун Бакайыр айылында төрөлүп өскөм. Ошо кичээкей кезимден ушул күнгө чейин ушу көк бөрү жаатында көк бөрү менен алектенип, көк бөрүгө салымыбызды кошо эле келатабыз да. Ошо менен алекпиз. 10 жылдан ашты. Ошо ынтымак командасында келатам. Машалла. Канча жаштасың? Азыр 32-ке чыгып атабыз эми мына ушул буюрса быйыл 32-ке чыгабыз. Сөөктөр кычыра элекпи? Жакшы эле Кудай буюрса эми. Жакшы, сон. Азыркы позицияң кандай немеде? Оюнда? Бул убакытка чейин чабуулчу болуп келдим. Канча 10 жылдан ашык чабуулчу болуп, улак салуу менен алек болуп, эми азыр мына ынтымак командасына жаштар келатат. Жаштарга орунду. Жаш балдар бизден 10 жаш, 11 жаш кичүү балдар азыр. Быйылкы команданын толуктаган курамадагы балдар 2004-2005 жылкы балдар. Эми ошолор бүт эле жаш кезибизде улак салабыз деп аракет кылып атабыз да. Алар да ошо улак салышмай, жанталашып ушундай да. Жаштарды көргөндө өзүңдүн баягы ошол мезгилди, жаштык мезгилди элестетсең керек. Биринчи келгениңди жанагы ынтымакка, Эми биз биринчи келгенибизде ошол болду да. Биздин кыялыбыз Казанга улак салыш керек. Мыкты оюнчу алыш керек, мыкты болуш керек. Албетте бизде деле азыр жаш балдар ошондой болуп келе жаткандыктан биз уже коргоочу жака көп басым жасап атам. Анткени ушу командага бир жакшы аракет кылып, эми биз көп жылдан бери ойногондуктан башка командалардагы балдардын тактикалары менен көп жүрдүк. Билип ким кандай кылат, ким эмне кылат. Ошол менен алек болуп биз коргонууда көп жүрөйүк деп ошо жарым коргоочуга өтүп, ошол жакта позиция алмаштырып ойноп атам буюрса. Сон жакшы. Анан эми балдар бар да, бала чака. Ооба. 2 бала, 1 кызым бар. Кыялдар жөнүндө сүйлөшсөк, эми мисалы айтып атасың го 10 жылдан бери ынтымакта ойноп атам, ага чейин дагы чапкансың туурабы? Бул эми түбөлүк эмес да. Карьера деген карьера бир күн аягына чыгат. Өзүң оюңча канча жылдагы чабасың? Албетте бул негизи спорт менен жүргөн ар бир жигиттин бул милдеттүүсү деп ойлойм мен. Спорт менен машыгыш керек, спорт менен жүрүш керек. Бул ар бир адамдын ден соолугуна өтө пайдалуу нерсе. Эми бул көк бөрү өтө кооптуу оюн да. Бул бир убакытка келет, акырын чыгарат. Же болбой жаштайынан деле бир жыл ушунчалык мыкты чыгып кеткендер да көп да. Буту сынып, же колу сынып, травма алып. Биз Кудайга шүгүр, ушу көп жылдан бери ойноп көк бөрүгө салымыбызды кошуп атабыз. Эми бул дагы канча жыл ойноорумду Кудай билет. Эми болгон аракетибизди кылып келе беребиз. Андан кийинки бул өзүмдүн кыялдарым. Эми ушу балдарым ойноп калса деген ой. Каалайт экенсиң да балдарың менен. Кээ бир аталарымдай улакчылар делечи, балдарын улак чабышын каалабайт экен да. Мен ойнодум чынында. Көк бөрдө Кудай өзү сактасын, бирок
баягы өтө катуу травма алган жокмун. Бирок ушу көк бөрүдөн мен эч мындай жамандык көргөн жокмун да. Жакшы дос таптым, жакшы ини таптым, жакшы ага таптым. Баягы эң мыкты деген көк бөрүгө салымын кошкон ушундай Кыргыздын чыныгы патриот акелери менен кол кармаш учурашкан күндөр болду. Тааныштым. Кыргыздын намысын коргодум. Баягы жамандык көргөн жокмун да. Эми албетте балдарым ушу спорт жагына басым жасатам. Кудай буйруса, бул менин өзүмдүн кыялдарым ошол. Жакшы. Эгер Өзүң мисалы карьера бүткөндөн кийин эмне менен алектенесиң? эми өзүм ушул убакытка чейин эле ушул мал багуу, ат багуу ушундай эле тирилик менен айыл чер кезинде жашайбыз. Жылкылар бар. Ошол себептен Кудай буйруса кийинки улак токтогондон кийин ошол мыкты жылкыларды, мыкты аттарды чыгарып, баягы улакка келип чогулбаса ошол мыкты аттарды чыгарып ушул чоң командаларга аттарыбызды берип, даярдап, азыр эми биз чаап жүрүп бул жакта эми кандай деген аттар жарайт, кандай ат жакшы, кандай бүт уже билип калдык. Эми ошого байланыш жакшы жараша баягы өзүбүздө бир жакшы селекция кылып, жакшы аттарды чыгарып, командаларга берип, баягы бир мыкты аттарды тарбиялап өстүрүп, ошо менен алек болобузго деп. Жакшы, сон анан кооптуулук жөнүндө айтып калбадыңбы? Азыр эрежелер өзгөрүп атпайбы? Ошол эрежелер кандай, жагып атабы? Эми ооба, бул эрежени эми баягы кээ бир жерлерин аябай жакшы кылып атат. Эми баягы анча мынча да өтө мындай серьезный уруп койгон учурлар болот. Анткени эми аттын күчү бул оңой ойлобош керек. Аттын күчү 15-20 адамдын күчүндөй эле болуш керек. Урганда кээ бир жерден сындырып да жиберет. Кээ бир жерден каза да болуп кеткен учурлар болду. Бул өтө кооптуу нерсе да. Анан эми эрежелерди киргизип атат. Мынакей Кудай буйруса буга чейин Рамис Жунусалиев экөөбүз Көк бөрү федерация президенти. Сонун нерселерди ойлоп таап, көк бөрү эрежесин баса белгилеп, жакшы эрежелерди талкуулап ушу көк бөрүгө киргизип кеткен. Мына азыркы президентибиз келип дагы ошол иштин үстүндө дагы иштейбиз деп атат. Эми жакшы, эми Кудай буйруса. Ошол эрежелерди булар иштеп чыгып атканда силер менен кеңешет? Жок, эми ар бир команданын тренери бар, жетекчилери бар, областтын президенттери бар. Эми ошо Көк бөрү федерациянын ичинде өзүнүн жалпы жааматы бар. Албетте эми ошолор киргизген сунушка биз ойнойбуз да, макул болупчу. Аларга каршы чалбайбыз, анткени президент да бар. Ошонун иши менен биз макул болобуз да. Жакшы. Эмне үчүн кара дөбө? Биз айыл жер кезинде ойноп жүргөндө ошо окуй элек болушум керек. Ошо окуй элек кезимде айылдагы акелер ошондой айтып коюшчу. Анткени Сөбөктүү чоң болуңузбу? Ошондой болгом, анан баягы өзүбүздүн айылда бир ошентип койчу экен мурун бир акеничи. Ал ошол аябай жакшы ойноп, өзү да мындай жакшы мыкты көк бөрүчү болгон экен да. Ушу биздин аталарыбыздан да улуу болгон экен. Анан сен ошондой ойнойсуң депшип, тамашалаш айтышып жүрдү. Анан баягы ошол убакта бир аз жакпай эле ниче болуп. Көнүп кетти. Кийин баары эле ошентип айтышты. Бияка келип дагы анан баягы чоң оюндарда айтылып атты. Анан эми көнүп деле калдык, ага эч капачылык, катачылык деле жок. Жакшы, сон. Эми сен менен мындай буюрса дагы бир кенен отуруп маек түзөбүз. Толук интервью кылабыз. Азыр кыскача ошол өзүңдүн жетишкен жанагы көк бөрүдөгү наамдарың жөнүндө айтып кетсең. Мен 2016-жылдан бери ушул ынтымак командасына келатам. Бул убакытка чейин канча оюн болду билбейм, бирок 10 жыл аралыгында 21 алтын медалим бар экен. Баягы көк бөрү сайт чыгарып койбоду азыр. Ошол жерден көрсөм 20бы, 21бы ушундай алтын медалим бар экен. Бул мен үчүн өтө чоң жетишкендик. Биз ушу ынтымак командасынын кыялданып жүрчүк да, Таласта жүргөндө. Андан кийин бияка келип ойногондон кийин
Кыргызстандын намысын коргоого, Кыргызстандын курама командасына кирүү бул кыял болуп жүрүп, мына көчмөндөр оюнунда 3 жолку көчмөндөр оюнун жеңүүчүсүбүз. Эми Кудайга шүгүр. Бир нече жолу мыкты оюнчу деген. 4-5 жолу ушул Кыргызстандын мыкты оюнчу намын алдым. Ал дагы менин бир чоң кыялдарым болчу. Сон. Кудай буюрса жетишкендиктерден мындай толук отуруп санаган жокмун. Бирок мен ошо көкбөр сайттар чыгарып калган эмеден гана окуп калгам да. Өзүң ошол жактан. Сон жакшы. Азыркы Нооруз майрамына даярдыктар кандай болуп атат? Кайсы саат менен чыгасың? Нооруз майрамына даярдыгыбыз 15 күндөн бери өтүп жатат. Кээ бир командалар 20 күн, бир айлап, Высший лигадагы азыр мыкты команда болгон Достук, ушундай эле Намыс, Сары Өзөн, ушу командалар өтүп жатат. Биз эми бул биз үчүн ушу Нооруз турнири жылдын ачылышы. Бул ар бир жетекчиге, президентке, деги эле ушул оюнчуларга бул керек оюн да. Баарыбыз күтөбүз тыдамсыздык менен бул Нооруз турнирин. Даярдык үстүндө жүрүп атабыз азыр. Кудай буюрса Нооруз турнирине Мустанг деген атты илип чыгам. Жакшы. Буга чейин баягы көптөр эле билип жүрчү, көптөргө алат ушундай жакчы да. Ар бир улакчынын кыялдарынын бири аты болчу ал. Жолдошбек Орозбаев деген Жоки биздин азыркы тренер, буга чейин капитан болуп жүрчү. Ошо минип жүрчү. Ал ушул өзүнүн жаракатына байланыштуу быйыл командабызга тренер гана болуп калды, оюнчу болбой. Ошол атты мен минип көрүп атам эми азыр аябай жагып, Кудай буюрса Нооруз турнирин ошол ат менен чыгам. Дагы кайсы атты көрсөтөбүз? Жүрүңүз бияка. Бизде. Бул Мустанг, Бул Мустанг аргымага. Бизде. Мустанг, машалла, Мустанг. Бул Мустанг аргымага. Сурооңузду бере бериңиз. Мунун позициясы Бул ким чабат? мыкты коргоочу былтырлары. Бизде капитан ушул убакка чейин Жолдошбек Орозбаев чыгарып келаткан ат да. Жоки. Жоки. Сон. Мустанг. Быйыл буюрса Мелисбек уулу Нуржан. Нуржан чабап энди. Карадөө. Карадөө кайры. Сон. Бою канча? Бул өз негизи Мунун бою эми мына айткан таза айтканда 1.65 бар да. Таза 1.65-тин үстү да. Ошо коргоого защитага ушундай чоң аттар Защитага анан кетет экен да. жарым чабуулчуга да кете берет. Бул улакта алып жүрөт да бул ат. Баарына жетише турган ат. Күлүктүгү да бар, Күлүктүгү да бар. Былтыр мурдагы көчмөндөрдө ошо Жолдошбек чапты эле го Жоки. Көкпардын капитаны болуп. Сон. Сонда да Манас Нияста чагып көргөнмүн ошол жактан оюнда. Ушул ат. Сон. Канча жаш? Так, кудай калса бул быйыл 11 жашта. 11 жаш. 2015-жылкы ат да бул. 11 жашта быйыл. Сон. Күчкө толуп турат экен да. Күчкө толду деп. 8 азый да. Өзү канча жашында мындай күчкө толот? Эми биздин оюнга ылайыктуу көп атты күчкө толтуруп эле такалап коебуз. Көкбөрдө. Ошону айтам да. Өзү Европада жана 500 километрден нары чапкандар 15 жаштан нары чабат экен. Ошондой. 14 жаштан нары чабат экен. Таза канды окшойт. Бул дагы негизи таза канды болот. Бул түбү токмоктон чыккан. Ушу нарынга барган, нарындан кайта чүйгө келип, ушу колдон колго өтүп 2019-жылы күзүндө ошо Талас областына оюн болуп, кичи көчмөндөр болуп. Ошол жактан ошодон кийин сатылып калган да Таласкачы 2019. Бул ат тааныштырыңыз эми. Бул ат бизде Койгүрөң деген аргыма. Бул жаңы ат окшойт, Былтыр күзүндө Таласта, нарында чоңдор чемпионат болгондо ошол жака апарып чапканбыз. Мелисбек уулу Нуржан чапкан. Мында Нуржан чапты, Анан быйыл кудай кааласа ынтымакка чабайлы деп ушу бизде ынтымакта азыр. Жаңы ат экен. Негизи Жаңы азыр ынтымак аябай эле жаңыланып тур, ынтымак аттар жагы дагы. Балдар дагы. Балдар жагы дагы колдон эше жаңылып аттар дагы жаңыланган аттар бар экен, Сон. Канча жаңы ат бар азыр? Эми айтканда 5-6 жаңы. 5-6,
беш атты. 5-6 жаңы ойынчу, жаңы ат. Балалардан 4-өө ошо. Жакшы. Жакшы ат экен, Жон, а? Өзү Таластын, Нукура Таластын жылкысы да ошо Таласта чыккан эле. Таластын аты. Анда породасы эмне кыргыз? Кыргыз сыяктуу болуп калат да бул. Полукровкага аралаш, Полукровка ушундай да. Сон казыктары да жакшы экен. Урматтуу көрөрмандар, Ынтымак командасынын мурунку капитаны, азыркы машыктыруучусу Жолдошбек Орозбаевка бир-эки суроо узатсак. Жоке, assalamu алейкум. Ассаламу алейкум. Ден соолук кандай болуп калды? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кудай шифасын берсин. Рахмат. Кандай кетип атат даярдыктар? Дайындыктар Машыгуулар. жакшы, Кудай буйрса болуп атат. Бир 15-20 күндөн бери дайынданып атабыз. Азыркы учурда көл жергесинде дайынданып, бүгүн акыркы тренировкабызды кылып аяктадык. Аттарды жыйынтыктап буйрса. Жигиттердин маанайы кандай? Жигиттер маанайы Кудайга шүгүр буйрса. Бардыгы эле азыр. Жигиттер бардыгы орозо да? Ооба, жигиттердин баары орозо. Орозолор кабыл болсун. Рахмат. Кыйналбадыбы? Жакшы эле, Кудай буйрса көнүп калышканда балдар. Аттардын табы. Аттардын табы энди Кудай буйрса келип эле калды окшойт. Биртке калды энди. Анан акырындык менен дагы астыда эме күн бар да. Ошого чейин келип калат го. Жакшы. Жаңы командага кошулган жаш жигиттер бар экен. Ошолор жөнүндө айтсаңыз. Ал жаш жигиттер бар. Бирок ал өздөрү жаш болгон менен, бирок биздин райондуктарда, биякта лигада, вышкада чаап жүргөн балдар бар эле. Биздин командага кошулуп эле. Бирок тажрыйбалары жакшы эле, Кудайга шүгүр. Аларды тандоодо, командага кошууда сиздин да немеңиз болсо керек, сунушуңуз. Биздин энди 4 жылда Талас областында 4 райондук шеринде болот. Ага чейин айыл өкпөттөр оюндар болот. Ошолордун амбесинен карайсыз, анан 4 райондун шеринесинде ошондуктан аерден жыйынтыктап туруп, анан ошол жерден тандап алабыз да, балдарды кайсыл бала жакшы результат берсе, ошол райондун балдарды ала алабыз райондук оюндарда. Жаңы аттарчы, жаңы аттар да бар экен, Жаңы аттар дагы бар. Тандап атабыз энди, Кудай буйрса бүгүн акыркы машыгуу болду аттар менен. Азыр барып машбара кылып, акылдашып чечебиз. Жакшы, сон. Машыгуу процесс жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, кандай болот? Аттардын, балдардынбы? Мына азыр сиз турнирге даярданып атасыңар да. Мисалы үчүн бир күн футбол, бир күн дагы спорт зал дегендей. Ооба. Бир жумада 2 күн футбол ойношсо, 2 күн качкага барышат залга. 2 күн кросс кылышат балдар. Эртең мененкисин постоянно ат минишет. Анан кечки убак футбол же кросс ошондой режим кылып койгонбуз, бөлүп. Жакшы. Постоянно ат минишет. Сон азыр болуп аткан Нооруз оюндагы турнирге прогнозуңуз кандай? Кудай буйрса. Кудай буйрса, прогноз командалардын баары жакшы дайынданып атат, мээнет кылып атат. Ар бир команданын кылган мээнеттери жансын буйрса. Кудай таалам буйруп койду, кайсы команда чемпион болот. Кудайдын буйруган командасы чемпион болот. Бардык командаларга ийгилик каалайбыз. Жакшы. Сиздерге да ийгилик каалайбыз. Рахмат. Маегиңиз үчүн. Эми жанагы балдарым деп атпайсыңбы, 3 балам бар деп атасың. Ошол 2 уул 1 кыз дедиң, Балдарыңды да сен өзүң мындай чоңойсо улакчы болушун каалайсың өзүңдөй? Аны эми Кудайым буйруп, чындап атка кызыгып, улакчы болом дей турган болсо, шарт туз бергенге аракет кылабыз. Аны эч биз деле ушу улак жаатында жүрүп жаман болгон жокпуз да. Ат миндик. Эми баягы кыргыз аттын үстүндө жакшы го. Биз деле тоолуу жерде чоңойдук. Аттын үстүндө чоңойдум кичекей мен. Жаман болгон жокпуз, Кудайга шүгүр. Мүмкүн эми ат минбесек кандай болот элек? Мүмкүн туура эмес болуп чоңоюп калат белек деп да ойлоп калабыз да. Анан эми баягы аттын үстүндө чымыр денелүү балдар болуп чоңойсо мен эч каршылыгым жок. Наоборот, Өзүңдүчү, өзүң ата-энең каршылык кылбадыбы? Өзүм ата-энем эми башында ошентип улак чаап жүргөндө апам кичине эметип жүрдү. Кыжалатчылык менен жүрдү. Барбай эле койчу, чаппай эле койчу деп. Эне деген барбы эне? Ооба да, эненин жүрөгү бөлөк экен. Анан болбой эле, ага болбой эле качып ошентип жүрдүк. Анан кийин уже түшүндү окшойт. Анан баталарын берип, Айла жок экен. анан барып ойно деди. Ата-эненин батасын алмайын болбойт го. Батасын берип турат. Көрөбү оюндарын? Ооба, көрүшөт. Дайыма оюн алдында чалып,
баталарын берип, үйдөн чыгып атканда да ушинтип ак баталар менен узатып турат. Телевизордон көрсөткөн да. Ооба, телевизордон көрүп, керкесте келип, баягы жакыныраак эмелер болсо, келип дагы өздөрү ошол жерде келип оюн үстүндө көрүшөт. Эми ынтымак командасынын күйөрмандары жөнүндө сүйлөсөк. Негизи Таластын командасы, ынтымак командасынын күйөрмандары өтө мындай чыныгы күйөрмандар да. Керек болсо өткөндө мен Кыяз Ниязовдон интервью алдым эле, ошондо айтты да, ушундай сөз бар. Ынтымак оюнга чыкканда, финалга чыкканда Таласта эркек калбай калат деген. Ошондой сөз барбы? Билбейм, мен аны баягы эл арасында жүрүп эметип калбаса, бирок чындыгында күйөрмандар көп Таласта. Бул эле ушундай республикалык оюндар деле эмес, биздин жана айыл өкмөт райондук оюндар деле мынау бөлөк областтарда, мисалы биз көрүп жүрөбүз. Ошол жакта областной оюн болуп атканда чогулган элдей бизде айыл өкмөт райондордо ошондой эл чогулат да Таласта. Анан баягы тамашага салып Кыяз байке айткандай эркек киши калбай калат дегендей да. Анын атына заты жарашкан ынтымак чынында мен өзүм көзүм менен көргөм. Жана Бишкектен ынтымактын күйөрмандары автобус болуп тизилип желектерди көтөрүп алышып эле автобус болуп келатканын көзүм менен көргөм. Өтө бул сонун көрүнүш да күйөрмандар. Негизи ынтымак бул жалаң таластыктардан түзүлгөн, Бул командада жалаң таластын балдары түзүлгөн. Бул команданын негизги стратегиясыбы же мисалы үчүн башка областтардан оюнчу келсе деле ала бересиңер? Эми ал бөлөк командадан келсе деле ала берет го. Буга чейин эми баягы Сейитбек Анарбек уулу ойноп кеткенбиз да. Көп жыл ойноду ал деле. Андан кийин Эламан Руслан уулу ойноп жүрдү. Эламан Руслан уулдуку эми Эламан Нурболот уулу. Ошол баладан кийин анан жалаң таластын өзүнүн балдары ойноп калды да. Азыр эми мүмкүн эртең дагы бөлөк командадан мыкты балдардын бири болуп калып ушу ынтымакка чабам мен, ынтымак оюн көрсөтөм дей турган болсо, ал деле эч эмеси жок го дейм, келип эми бул клубный оюн да. Клуб. Негизи ынтымакта ойнойм дейиш бул көп жаштардын эмеси болсо керек, жана кыялы. Аны алар ушул ынтымакка жетиш үчүн, ынтымак командасында ойношко командага кошулуш үчүн алар эмне кылыш керек? Кантип тандалат алар? Эми алар баягы аракетин кылыш керек, анан баягы ошончолук результат бериш керек да. Бул жерде деген Таласта деле көп улакчы бар. Бирок ошонун арасынан 12 эле бала тандалып чыгып атат. Кыргызстандын ичинде деле улакчылар көп, бирок ушинтип тандалып отурат экен да. Эми баягы командага күч бере тургандай болуп, ошончолук эме болсо, алда эч эме жок, талаш жок. Өзүң деле баягы биринчи ынтымакка келген күндөрүңдү унутпасаң керек. Кандай болду эле? 2018-жылы келгем мен ынтымакка. Келгенде ошондо бирок биз баягы эмеде стартта туруп калбадык да. Келип эле жалаң жаш балалар, анда дагы бир 5 бала жаң келгенбиз. 5 бала жаң келип ошондо келип айтор же аттарыбыз жакшы аттарга им калдыкпы, айтор ошо шир эле оюн көрсөтүп, ошону менен баягы стартта турган жокпуз да, шир оюн көрсөтүп кеттик. Алып кеттик оюнубузду. Удачный болгон экен да. Удачный болуп кетти да команда. Кыргызстан курама командасында да ойнойсуң да, туурабы? Ооба. Ошондо мисалы ынтымак командасында ойногон, анан курамада ойногон айырмасы болсо керек. Айырмасы бар. Эми баягы ынтымак командасында Талас областынын намысын коргоп атсың да. Сборныйда болсо Кыргызстандын намысын коргоп атасың да. Экөөнүн айырмасы эми баягы область Талас менен Кыргызстан экөөнүн эмеси айырмасы чоң да. Немеде машыгууларда мындай эми башка сен тааныбаган эмелер менен ойнойсуң, тренировка кыласың. Сонун болсо керек негизи. Биз эми баягы андай эмелерден кыйналган деле жокпуз, анткени баягы атаандаш команда болсо деле, баягы куралып Кыргызстан болуп куралгандан кийин ал эми баягы оюн талаасында атаандаштык, бирок мындай жора жолдош, доспуз, ага энебиз, андай эч кыйынчылык жок да. Бир үзүм нанды чогуу жеп эле, бир комнатада чогуу жатып эле ошентип эле жүрөбүз. Силердин баягы
жогорку лигада эл классика болуп таанылган ынтымак менен достуктун оюну дайым элдин баардыгы мындай ынтызарлык менен күтүшөт да, чыдамсыздык мененчи кандай болот экен деп, дайым ынтымак менен достук, бирде ынтымак, бирде достук утуп, көбүрөөк ынтымак утат. Ошондой болду. ооба. Ошондо баягы достук командасы менен курамындагы жигиттер менен деле силер мамилеңер өтө жакшы, ооба. Манастын тоюнда көрдүм сени. ооба. Катташыбыз бар арасында балдар менен. Өзгөндө. ооба. Ага энебиз, бири-бирибизге. Манас экөөбүз доспуз эми. Теңсиңер? ооба, 93. Ошо мен сени тойдо көрдүм да. Кандай болду ошол өзгөндөгү той, жактыбы? Өзгөндө той жакты. Бардык 2 күн конок болдук окшойт. 2 күн конок болуп, жакшы той көрдүк. Эртесинү Аламан улагында барып чаап көрдүк. Кандай экен? Эми баягы биз эми андай улак чаппагандан кийин биз үчүн аябай кызык да болду бир чети. Кечке ошол жерде додонун ичинде жүрдүк айтор. Мындай өзүнчө эле бир аура башкача болсо керек экен баягы. Миңдеген аттын арасында жүрсөң. Ооба, эми биз жакта таласта мисалы бир аттар болот, эми баягы Аламан улак болуп калганда бир 500-тун тегерегинде айланасында ат болсо, тиги жерде канча миң ат болду. Бир 3000, 4000 тегерегинде ат болду да. Жактыбы? Бириңди бирибиз эртең менен кеткен боюнга табыша албай калдык. Кечинде араң табыштык. Же телефондор иштебейт. Мына мисалы үчүн сен айтпайсың, намыс депчи. Чын-чынында, чын жүрөктөн айтканда, Таластын ынтымак командасынын жигиттерине эч ким жетпесе керек баягы намыс жагынанчы. Эмнеге дегенде, мисалы башка командаларда, мисалы үчүн ошол эле достукту да айталы, же башка Сары Өзөн, башка командаларда мындай оюнчулардын жанагы гонорарлары дейбизби, же контракттары дейбизби, мындай мен билгенден жакшы эле да. Ынтымакта анчалык болбосо керек. Билбейм, эми анын баягы Же силерде да контракт барбы? келишимдер бар, эми анын жашырганда эмне. Командада келишимдер бар, ынтымак командасында деле ар бир баланын келишими бар өзүнчө. Анан эми баягы намыс деп азыр намыска мурда такалчы. Анан азыр эми баягы жашоо жылдан жылга өзгөрүүлөр аябай чоң болуп баратпайбы? Анан ар ким өзүнүн келишими бар. Ким мисалы чакыруулар болот, тияка бияка болот, эми кимдин напсиси каяка тартып, мисалы кайсы командага тартса, анчалык деле эме жок го дейм. Сени башка командаларга чакырды беле? Жылына сунуштар түшүп турат эми командадан. Бирок ынтымак таштаган келбейт. Эми баягы өзүң туулуп өскөн жер, жакшы ага инилерибиз бар. Ошолордун баягы сөздөрү менен баргың келбейт да. Ошолор колдоп коштоп турат да. Мисалы үчүн сен ошол өзгөнгө барганда көрдүң да ал жердеги бизде сорун деп коет. Приздерди, белектерди окумуш да, бизде улакчылар эми жакшы эле мындай сен айткан немени материалдык неме табат да. Ошо улактан табат. Ал жерде төөлөр, тайлар, машинелер эми негизи эле баягы Оштун торпок улагында сорундар өтө эле чоң, жакшы да мындай. Улакчыларга жакшы. Силердечи, силерде ушул Аламанда мындай барбы ушундай? Бизде эми анчалык эме жок. Жанагы жерде бир 9 кара деп атпайбы, жана бир конверттин ичиндеги эле мисалы эме общий байги болуп калат да, табыстан. Анча мынча жерлердечи. Эми ал жакта бир оозду ачып таң ала турган нерсе болуп калды. Ошондо бизде мисалы үчүн Бишкекте деле жанагы дача суу деп коет го, ошол жерде ишемби күнү ар суббота ошол жерде Аламан улак болот да. Ал жерде ушул силер деле барып катсаңар болот. Ал жерде дагы ошол немелер, байгелер өтө жакшы да сон. Ал жака биринчи ат табыш керек экен. Баягы ошончолук аттарды жиреп, баягы күчтүү ат табыш керек экен. Анан торпоктун үстүнө барып тура турган ат табыш керек экен. Барып эле чабам деген ал жөн эле экен. Байына барып көрдүк го өзгөндө. Эми ошол өзүң ошол ат темасына кирип кеттиң. Өткөндө бир интервьюда айткан экенсиң, ат табыш кыйын болуп атат деп. Аттар кандай болуп атат? Эми азыр
ат көп, бирок ошол ар кимге ылайыктуу ат чыгышы кыйын да. Кыйын, Мыкты аттар чыгышы кыйын. А. Анткени мыкты аттар келет экен, бирок бир келип эле кетет экен да. Кайра ошодой мыкты ат таба албайсың да. Ынтымактын аттары негизи күчтүү да. Мисалы айтышат го, ат адамдын канаты деп. Аттын ролу ушу көкбөрүдө канча пайызды түзөт? 70% ойноп отпат. Ата? Жакшы. Анткени көп нерсени ат чечип коет атпайбы? Азыр Ат чечет. могу высший лиганын аттарын деле могу биринчи, экинчи лигага имгиздирип, экинчи лиганын аттарын имип алсаң аябай кыйын эле болуп калат го. Бирок мен лично өзүмдүн жеке көз карашым боюнча, оюм боюнча аттарды тарбиясы мыкты окшойт силердечи, таласта. Ынтымакта айрыкча. Мисалы үчүн эң мындай күчтүү таанымал тарыхка кирген аттар айрыкча жекеме-жекеде. Силерден чыкты да? Ахиллес, Аватар дегендей. Бизде болгон ошо аттын жакшы тарбия алганы оюнубуз бүт Тайгазанда. Кыштай айыл өкмөт, ар бир область, ар бир район айыл өкмөттөр полный кышында айыл өкмөт чабышат. Адан кийин жазында кайра ошо 4 райондун эң мыктылары деп туруп анан кийин райондук оюн чабышат. Мисалы ошол жалаң Тайгазан чабабыз да. Ошон үчүн аттардын баягы эме алган ошодон да. Анан көп жерлерди көрүп жүрөбүз, Тайгазан азыраак да. Анткени чүй жергесинде 3-3 ойнойт. Ошто болсо жанагы Аламан улак, могу көл жакта дагы 3-3 ушундай да, чүйдүкүндөй. Анан көп жерлер салыштырмалуу таласта Тайгазан көп да. Ошон үчүн аттарыбыз кичине жекемеге баягы токтоп жана антип эметкенге дагы ошо аттарыбыз ошол себептен кичине өйдөрөөк үйрөтүлгөн деп. Ошо мен деле ошентип ойлойм да. Негизи ошо тарбиядан болуш керек, үйрөткөндөн болуш керек депчи. А так негизи көбүрөөк азыр көкбөрүгө кандай аттарды тандап атасыңар? Азыр эми мурда болсо жана ургуч аттар тандачу элек. Тарс эт сүзгөт. Азыр эми баягы бирден тосуп жүрө турган аттарды карап баштадык да. Анткени один бар кичине. Бирөөнү тосуп баягы сүзтүрбөй, сүзүшпөй алып жүрө турган аттарды. Жабышкан да? Жабышкан аттарды карап баштадык азыр. Күлүктүгүчү? Күлүктүгү деле бар да. Анан эми баягы мурда ошондойлорду карап атканбыз да. Келип туруп жана бирөөнү сүзгөндө ат саты менен жык бере турган аттарды карачу да команда. Жоонураак. Азыр андай аттарга көп басым жазбай калышты азыр. Албай калды. Анан азыр бирөөнү сүзөсүң удаление. Же красный аласың. Анда баягындай таза кандуулар көбүрөөк кетет окшойт английскийлер. Эми баягы бирден тосуп кичине эметкен аттар ошолор эме болуп баштады азыр. Жакшы сон. Эми жанагы турнирлер боюнча кээде жеңип каласың, кээде жеңилесиң. Эми жеңгенде түшүнүктүү ал эмоциялар. Жеңилгендечи кандай сезимдер болот жеке сенде? Жеңилгенде эми баардык команда жеңебиз деп аябай дайынданасың, бир айлап үйүңөн кетип, болгон эмеңди салып анан жеңилгенде аябай эле ачуу болот. Ызаланасың, ыйлаганга чейин барасың. Баягы бир айлап үйүңдү, кичине балаңды, үй бүлөңдү таштап келесиң да. Көп мээнет кылып анан кийин утулганда ызаланасың аябай. Мисалы акыркы бул президент кубогунда августта достук командасы менен ойногондо эми кошумча убакытта эми мындай айтканда өтө мындай катуу тиреш болду. Кошумча убакытта бир гол менен эми жеңилип калдыңар да. Ошол ыза балким бул Ноурузга мындай түрткү болгондур. Мында точно жеңебиз. Башкача даярдан, Командада ошондой экен да. Бирде жеңесиң, бирде жеңилесиң. Мүмкүн ошол убакта достук командасы аябай мээнет кылды да. Баягы мээнетке жараша берем деп атпайбы? Мээнетти алар аябай кылды да. Мүмкүн биздин мээнетибиз жетпей калды. Эми ар бир команда мээнет кылат, бирок алар бизге караганда көбүрөөк мээнет кылса керек да. Бул саамдагы ич атышты. Эми буюрса биз да мээнет кылып атабыз, алар да мээнет кылып атат. Эми Кудайым ким көбүрөөк мээнет кылса ошо берем деп атпайбы? Буда да көрөбүз да эми. Мээнет кимдики экенин. Туура. Сенден аракет, менден береке. Ооба. Урматтуу көрөрмандар, элибиздин улуттук оюндарга болгон кызыгуусу, айрыкча көкбөрүгө болгон кызыгуусу абдан күч экен. Биз буга чейин Кыяз Ниязов достук командасынын капитаны, ошондой эле
достук командасынын бомбардири Манас Ниязов менен маек курган элек. Сиздердин көптөгөн суроо талаптарыңызга байланыштуу ошондой эле комментарийлерде жаздыңыздар, ынтымакты тартып көрсөткүлө, ынтымак тартып көрсөткүлө деп. Мына бүгүнгү биздин каарманыбыз ынтымак командасы болду. Буга чейин мына президенттик кубокто алар жеңилүү ызасын тартып, азыркы мына жакында келаткан Норуз турнирине катуу даярданып атышыптыр. Капитаны Эрландын айтканыга караганда, анын айтканына мен да кошулам, туура айтат. Жеңиш бул мээнет кылгандыкы, аракет кылгандыкы. Биз ынтымак командасына да, башка командаларга дагы ийгилик каалайбыз. Бөөдө кырсыксыз, ким мээнет кылган болсо, аракет кылган болсо, ошол күчтүүсү жеңсин. Эгер бүгүнгү биздин чыгарылышыбыз сиздерге жаккан болсо, бөлүшкөндү унутпаңыздар. Ошондой эле кызыл жүрөкчөнү басып, катталып коюуну унутпаңыздар. Эгер сиздер дагы башка бир команданы же каарманды көргүңүздөр келсе, комментарийга жазыңыздар. Биз Кудай буйрса сиздерге чыгарып көрсөтүп беребиз. Assalamu alaikum.